Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Менин аты жөнүм Закир Сариев. Россия мамлекетинде жайгашкан чет эл жарандарына укуктук жардам берүү мекемесинин жетекчиси болуп эмгектенем. Биздин мекемеге дүйнөнүн 4 бурчунан, Япониядан баштап Америкага чейин адамдар кайрылышат. Ошондуктан элге берген маалыматтарыбыздын баары көбүнчө орус тилинде. Акыркы күндөрү жеке мага жана биздин мекемеге биздин кыргызстандык жердештер кайрылышып, ушул берген маалыматтарды кыргыз тилине берип коесузбу деп суранышты. Ошондуктан азыркы маалыматты биз кыргыз тилинде берип жатабыз. Бүгүнкү темабыз Россияга келерден мурда кантип даярдануу керек жана миграциондук картаны кантип толтуруу керек. Биз ушул эмгек мигранттарына тиешелүү маалыматтарды бөлүп блок менен бергенге аракет кылабыз. Кыска жана нуска. Демек, Россияга келерден мурда биринчиден, эгер мурда Россияга келип кетсеңер, элде кара тизме деп коет, орусча черный список, ошондон текшертип алгыла. Себеби Россияда жүргөндө административный нарушение болсо, же ошол регистрация болгон жерде жашабасаңар, ал силер жашаган жер, регистрация болгон жер оптовый адрес болсо, миграционный служба черный списокко киргизип коюшу мүмкүн. Муну силер билбейсиңер. Ошондуктан Россияга учуп келгенде аэропорттон киргизбей, силерге Россияга киргенге болбойт экен, кара тизмеде бар экенсиңер деп кайра кайтарып жатат да. Ошондуктан оора болбой, кыйналбай, эгер Россияда мурда жашап кетсеңер, кара тизмеден текшертип алгыла. Экинчиси, биздин жарандар Россияга 2 паспорту менен тең кирсе болот. Биринчиси ID карта жана загранпаспорт. Ошондуктан Россияга кайсыл паспорт менен кирем десеңер, ошол паспорттун мөөнөтүн текшерип алгыла. Анан паспорттун срогу 1-2 ай болсо, анан келип жумушка кирсеңер, убактысы бүтүп калса, посольствого же консулствого барганга туура келет. Посольство жана консулство ар бир шаарда жок. Посольство бир гана Москва шаарында, башка эң ири шаарларда, Екатеринбург, Новосибирск жана башка ири шаарларда биздин консулстволор бар. Ага барганга да убакыт керек жана акча керек. Ошондуктан Россияга кайсыл паспорт менен кирем десеңер, ошол паспорттун мөөнөтүн текшерип алгыла. Үчүнчүсү, эгер аты жөнүңөр өтө татаал болсо, орустарда мисалы үчүн өө деген тамгалар жок, мен силерге сунуш кылар элем, паспортту перевод кылып алгыла. Себеби миграционный картада туура жазылыш керек да. Кээ бир моменттерде чек ара кызматкерлери тарабынан туура жазылбай калып, анан миграционный картаны оңдоо үчүн да кыйналган адамдар бар. Ошондуктан айтып жатам. Үчүнчүсү, эгер Россияга эмгек мигранттар катары келсеңер, иштегенге келсеңер, дипломуңарды жана ошол кесибиңерди аныктай турган кагаздарды алып алгыла, көйлөктөрдү. Мисалы үчүн 10 жыл сварщик болуп иштегендер бар, бирок Россияга келгенде көйлөгү жок, мында простой сварщик катары жумушка орношот да, себеби Россияда бак разряд менен төлөйт. Ошондо жумуштун баарын билет, бирок колунда кагазы жок, зарплата, айлыкты аз алып калышы мүмкүн. Ошондуктан силердин көйлөгүңөрдү, силердин кесиптик разрядыңарга тең келе турган, так келе турган көйлөктөрдү Кыргызстандан алдын ала жасатып алып алсаңар өзүңөргө жеңил болот. Дагы бир айта турган нерсе, көпчүлүк жарандарыбыз айыл ападан келишет, айыл жеринен. Ошондуктан эгер орус тилин начар билсеңер, Кыргызстандан кыргызча, орусча, кыргызча сөздүк алып чөнтөгүңөргө салып койгула. Себеби тил билген адамга Россияда жеңил болот, жана жумушка киргенде дагы работодательдер, жумуш берген уюмдар жана мекемелер ушул параметрге да көңүл бөлүшөт да. Тил билеби дейт, орусча окуй алабы. Ошондуктан сөздүктү алып чөндүккө салып койсоңор, кереги тийип калышы мүмкүн. Демек, биз Россияга келерден мурда кара тизмеден өзүбүздү текшердик, паспорттун мөөнөтүн текшердик. Үчүнчүсү, сөздүктү чөнтөккө салдык, дипломду же көбөлүктү даяр, аны дагы алдык. Демек, биз даярбыз. Эми азыр биз мисалы үчүн чек арадан өтүп миграционный картаны толтуруп жатабыз. Миграционный картаны толтурганда кайсыл паспорт менен кирсеңер, ошол паспортто аты жөнүңөр кандай жазылуу болсо, ошону так жазыш керек. Муну эмне үчүн айтып жатам? Себеби мисалы үчүн бизде загранпаспортто отчество жок, а кээ бирлер загранпаспорт менен кирет дагы миграционный картада фамилия, имя, отчество жазып коет да. Ошондуктан загранпаспорт отчество жокпу, отчествону жазбайбыз. Эгер ID картада отчество бар, ID картаны жазабыз. Кандай көрсөтөт, ошондой. Число, месяц, год рождения,
паспорттың серия номері барын так көрсетіш керек. Бұл жерде ең негізгі нәрсе миграцион картаны толтырғанда сел визита деген жер бар. Қандай мақсатмен кірсеңер, ошоны точно көрсетіш керек. Мисал үшін, егер емгек мигранттары, егер иштегени емгек мигрант катары кирсеңер, мен ушул Россияда иштейм 1 жыл, 2 жыл, же 3 ай болсо дагы, анда работа дегендин алдын чызыш керек. Себеби эгер работа деген алдын чызбасаңар, силер иштегенге болбойт. Кармаса штраф 2000ден 5000ге чейин, кээ бир региондордо 7000ге чейин болот. Официалдуу жумушка эч бир работодатель албайт. Себеби трудовой договор заключать эткенге болбойт да, селвизита работа болбосо. А селвизита работаны өзгөртүш үчүн силер Россиядан башка мамлекетке чыгып келишиңер керек. Не обязательно Кыргызстанга, можно Казакстанга, можно Турцияга. Ошондуктан силер кайра чыгып келгенге каражатыңар керек да. Ошондуктан селвизита туура көрсөткүлө. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, мен Россияга азыр жөн эле баратам, бирок эгер жакшы жумуш болуп калса иштейм деп. Анда селвизит работа деп жаза бергиле. Силер Россияга кирип, селвизитаны работа деп жазып, бирок иштебей кайра кетсеңер дагы, бул жерге эч кандай жаза жок, эч кандай штраф болбойт. Ошондуктан коркпой, үрүкпөй эле работа деп жаза бергиле. Эгер убактылуу келсеңер, частный дегенди көрсөтсөңөр болот, бирок иштегенге болбойт. Туризм дегенди көрсөтсөңөр болот, эгер турист болсоңор, бирок иштегенге болбойт. Дагы бир мен практикада көп көрдүм, кээ бир биздин кыргыздар транзит дегенди чызып коет. Бул транзит деген сөз, силер мисалы үчүн Россия мамлекети аркылуу башка мамлекетке кетип бара жатсаңар, анда ошол транзит дегенди чызыш керек. Эгер Россияга келсеңер, Россия мамлекетинин транзит дегенди чызып кереги жок. Түшүндүңөр да? Мен эмне үчүн мунун баарын жалпак тил менен подробно айтып жатам, себеби билесиңер, бул жерде эч кандай мындай жашыруун кереги жок. Көпчүлүк келген мигранттар айыл жергесинен келишет. Ошондуктан мен жалпак тил менен мындай элементтарын айтып жатам да, туура түшүнгүлө. Миграционный картаны пограничник толтуруп бергенде бар жогун текшердик. Селвизита туура, бар жогу. Ошондо биз Россияга уже кире берсеңер болот. Дагы бир айта турган нерсе, мен жогорку айткан маалыматты эгер Россияга ким келем десе, иштейм десе, барына бири-бириңерге жөнөтүп койсоңор, ушул видеону көрсүн, үйрөнсүн, Россия келгенде кор болбосун да. Дагы бир айта турган эң негизги менин силерге өтүнүчүм, мен дайым айтам, биздин Кыргызстанга ким келсе дагы, кайсы мамлекеттен келсе дагы, кыргыз элин сыйлоого жана кыргыз мамлекетинин мыйзамын сактоого милдеттүү. Биз кыргыздар кайсы мамлекетке барсак дагы, ошол мамлекеттин элин жана мыйзамын сакташыбыз керек. Мисалы үчүн силер Россияга келип бир жаман нерсе кылып кетсеңер, алар силердин атыңардан айтпайт. Эшмат Ташмат ушундай кылып кетти деп кыргыздар деп айтат. Бул биздин башка мындай жакшы тартиптүү жүргөн семьясын, үй бүлөсүн баганды жерден кыргыздарга залакас тийип калышы мүмкүн. Ошондуктан силерден суранарым, биз башка мамлекетте жүргөндө биз өз элибиздин элчиси болуп эсептелебиз. Ошондуктан кайсыл жерге барсак да ошол мамлекеттин мыйзамын сактайлы, элин сыйлайлы. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Эгер суроолор болсо бизге кайрылсаңар болот. Биздин сайтта биздин даректерибиз бар, работа.rus.ru. Эгер Россияга иштөө максатында эмгек мигранттар катары келе жатсаңар, биздин жогоруда аталган сайтка кирип, вакансия работодателей деген бөлүмдү карап көргүлө, мүмкүн керектүү жумуш таап калышыңар мүмкүн. Эгер керектүү жумуш жок болсо, резюме иностранный граждан деген бөлүмүнө кирип туруп, өзүңөрдүн резюмеңерди таштагыла. Мүмкүн кээ бирөөлөр силерди издеп жүргөндүр. Байланышка чыгып калышы мүмкүн. Көңүл бөлгөнүңүздөргө рахмат. Дагы бир жолу суранычым, ушул видео сабакты Россияга келип иштейм деген биздин эмгек мигранттарына жөнөтүп койсоңуздар.